Францияга барып келди. Ошо биринчи орунду алган кыз. Францияга эмнеге барып келди? Ал жакта катыштыбы? Ал жакта да ошо бүт дүйнөлүк болду. Канчанчы орунду алды? Ал жактан уже орун болгон катышуучу. Бирок Франциянын мындай карасаң, Франциянын кухнясы дүйнөдө мыктылардан да өстүрөт да мындай. Эмнегедир Кытайдын кухнясын айтат, Түркиянын кухнясын айтат, андан кийин Францияныкын айтат. Эмне экенин билбейм. Бирок багы кыргыздын тамагында, өзбектин тамагындай даамдуу тамак жок мен үчүн. Бирок дүйнөдө Франц кухнясы, Түрк кухнясы, анан Кытай кухнясы деп айтылат да. Анан Америкада жүргөндө бир сөз бар эле. Бул дүйнөнүн бейиши, акыреттин бейишин билбейбиз да. Бул дүйнөнүн бейиши дейт, Американын айлыгы, бир Кытайдын тамагы, Англиянын үйү, анан Кыргыздын Борбордук Азиянын аялы деген сөз бар экен да. Аялы. Аялы. Биздин аялдар жакшы болот экен да. Бул дүйнөнүн тозогу дейт, Кыргызстандын Борбордук Азиянын айлыгы, Американын аялы, анан Кытайдын үйү, Англиянын тамагы деген сөз бар экен да. Ошон үчүн биздин тамактар аябай жакшы. Анан ар бир ашказан өзүнүн тамагына көчүш керек экен. Кечээ бир сөздү айтты. Көрсө бизде завтрак дегенде эле компот менен кашаны түшүрөт экенбиз да. Бул компот менен каша дейт, бул биздин тамак эмес экен, баягы дүйнөдөн үйрөнгөн тамагыбыз экен да. Япондор улуттук өзгөчөлүктү сактап калыш үчүн улуттук тамакка аябай маани беришет да. Балдар улуттук тамак берет. Мисалы завтракка жарма, жупка дегендерге келмей сайын, курут деген келмей сайын, мындай улут катары сакталыш кыйын болот экен да. Ошон үчүн улут тамактарды үйрөнгүлө. Колуңар даамдуу болсун, берекелүү болсун. Азыр эми укмуш эле тамактар чыкты го жан. Мясо по-французски деп аттарын эле айта беришет, мен бирок жакшы түшүнө бербейм. Филе деп, анан фри деп. Балдардын баардыгы фри деп айтат да. Мен барганда фри кылып бер деп. Анан кола менен жарманы коюп койсоң, балдар коланы тандайт. Бул чоң проблема. Коладан пайда да жок, акчасы да башка жака кетип атат да. Жармада пайда дагы бар, акчасы да бизде калат. Ошон үчүн улуттук тамактарды популярдуу кылалы. Макулбу? Дүйнөнү да билгиле, бирок француздарда таң калтыргыла. Кудай колдосун, бактылуу болгула, даражаңар бийик болсун. Бир неметип коелучу. Мындай формаңар да жакшы экен. Эжеке